45 миң сомдон коргалдым. Microsoft компаниясынын акциясынын жардамында мен 45 миң сом дагы иштеп алсам болот болчу, бирок мен 2 күн эртерээк сатып жибергендиктен 10.500 сом гана пайда көрдүм. 45 миң сомдук пайдадан коргалдым. Буга чейин 10 штук Microsoft компаниясынын акциясын сатып алган болчумун. Ал эми 10 штук акциянын $8.71 28 июль күнү $400 чыкканда сатып жибердим. $384.81 алган Microsoft акциясын $404 сатканмын, 10.500 сом пайда көрдүм. Ал эми 2 күн кое отурганымда, мына 30 июль күнү $457.83 көтөрүлдү. Мына ушул $457.83 сатканымда азыр мен 55.588 сом пайда көрмөк экенмин. Ал эми 10.500 сом пайдасын көрдүм, 45 миң сом пайдадан коргалып калдым. 2 күн эртерээк сатып жибергеним үчүн. Андыктан акцияларга салам десеңиздер, 1 жылга расчет алып салыңыздар, анан свободный турган акчаны гана салыңыздар. Срочно керек, кайра 1 айдан кийин чыгарып алышым керек деген акчаңар болсо, анда туура келбей калат. Ал эми мен 2 күн шашып эртерээк сатып жибердим, анткени квартирага акча төлөшүм керек болгондуктан 2 күн эртерээк сатып жибериптирмин. 2 күн кое отурсам, мына ошол акчамды 10 миңден сырткары дагы 45 миң сом пайдасын мен чыгарып алмакмын. Жалпы жонунан 55.500 сом пайда көрмөк экенмин. Ал эми бул акчаларды азырынча дагы чыгарбай турганымда жок дегенде $1000 пайда көрмөкмүн. Андыктан Американ фондулук биржасында акциялардын жардамында акчаңыздарды көбөйтөм десеңиздер, консалтингке келсеңиздер болот. Консалтингде азыркы учурда кайсыл акцияларды алыш керек, кайсын албаш керек, кантип анализдейбиз, анын бардыгын көрсөтүп түшүндүрүп берем. Консалтингде бир гана акциялар эмес, бир канча инвестициянын түрлөрү менен таанышасыздар.